Украина өз аймагында ыплас бомба колдонуп, чагымчылдыкка даярданып жатканын Орусия айтып чыкты. Биздин коргоо министрибиз Түркиядагы, Америкадагы жана Франциядагы кесиптештери менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Украина лидеринин өзөктүк ыплас бомбаны колдонуу планы тууралуу айткан. Бирок мында айыптоолорду Украина тарап четке какты. Орусиянын билдирүүсүнөн улам атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин инспекторлору Украинадагы эки тарапка тең байма-бай барып жатышканын айтышты. Орусия кандай билдирүү жасады? Киев чагымчылдыкка барып, ыплас бомбасын колдоно турган болсо, Москва аны өзөктүк террор катары эсептей турганын билдирди. Ыплас бомба деген эмне? Ыплас бомба радиоактивдүү изотоптор жана жардыруучу зат салынган контейнер сыяктуу келет. Ал колдонулган учурда контейнер талкаланып, радиоактивдүү зат толкун болуп тарайт. Мындан сырткары, жарлуу болгон жакынкы аймак олуттуу зыянга учурап, радиациялык заттар тарайт жана турак жайлар талкаланат. Жыйынтыгында радиациялык заттар ден соолукка олуттуу зыян тийгизип, аба, азык-түлүк жана сууну булгайт. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча, эгер Украина ыплас бомбаны жардыра турган болсо, изотоптор атмосферага 1,5 миң чакырымга чейин тарап, Польшаны каптап калат. Мурда ыплас бомба колдонулганбы? Дүйнө жүзүндө ыплас бомбаны жардырган учур болгон эмес. Бирок бир нече жолу аракеттер болгон. 1996 жылы чечнялык козголоңчулар Москванын Измайлова паркында динамит жана цезий 137 заты камтылган бомба коюп кетишкен. Аны коопсуздук кызматкерлери таап, зыянсыздандырышкан. 1998 жылы болсо, Чечнянын чалгын кызматы темир жолдун жанына орнотулган ыплас бомбаны таап, аны залалсыз кылышкан.